Мүрзөдөгү жарым жылаңач кыздын сүрөтү. Милиция окуяны териштирүүдө. Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги мүрзөдө жарым жылаңач кыздын фотосессиясына юридикалык баа берүү үчүн сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Сүрөттөр негизи 2008 жылы Кажы Сайдагы бейитте тартылган. Автор Артур Болжуров чуу жараткан фотосессияны эми жарыялады. Мен жашоо менен өлүмдүн ортосундагы чекти көрсөткүм келди. Мүрзөнү көрүп чыгармачылык эргүү жаралган, дейт автор. Сүрөтчү мүрзөдө 2 кызды тарткан. Бирөө купальникчен, экинчиси көйнөкчөн. Көйнөк композицияга айкалышпай Болжуровго жаккан эмес. Сүрөтчү мүрзөдө тартылган кыздын аты жөнүн ачыкташты каалабайт. Ал кыз мурда Кыргызстанда белгилүү модель болгон. Азыр башка өлкөдө жашайт. Артур Болжуров менен модель кыздар мүрзөдөгү фотосессиядан улам тынчсызданып, ишенимдер тууралуу ойлонушкан. Бирок сүрөттөрдөн кийин алардын жашоосунда эч кандай өзгөрүү болбогонун айтышат. Биз мародёрлук кылбадык, күмбөздөрдү талкалаган жокпуз. Анын үстүнө ал кезде мүрзөдө аксакал бар эле. Ал фотосессияга уруксат берген, дейт Болжуров. Автор бул фотошоп деген соц тармактагы божомолдорду четке кагып, сүрөттөр чыны менен мүрзөдө тартылганын айтты. Булак Калыс Чекит Медиа.